демонтажга 18 миллион доллар суралган. Демек ошондо эле кол коюлуп атканда бул туура эмес болгону көрүнүп тургандай болот эле да, буга ким жооп бере алат? Бишкек жылуулук борборундагы маселени кайрадан талкууга алышкан эл өкүлдөрү бүгүн суроо жооп менен жыйынды улантышты. Суроолорго жооп бере турган компетенттүү өкүлдүн жоктугун айткан эл өкүлүнө электр станциялар ишканасынын жооптуу жетекчилери жооп бермек болушту. Негизинен сүйлөшүүлөрдү компетенттүү орган АО электр станция жүргүзгөн техникалык кошумчалар негизинде бааны аныктап, анан техникалык параметрлерин аныктап туруп, анан сунушту ошол АО электр станция кабыл алып турган бияка жөнөткөн. Депутат Исхак Пирматов макулдашуулардагы айрым түшүнүксүз жагдайларга токтолуп, айрым маселелер Кытайдын элчилиги менен чечилсе болобу деген суроосун узатты. Бир чечүүчү факторлордун бири катары ошол элчиликтин, кеңешчисинин, канцеляриясынын каты решающий мындай бир фактор болуп ойноду деген мен ушундай бир ой бүтүмгө келип атам да. Ошол мен оюм туурабы, туура эмеспи? Мен жеке оюм боюнча туура. Анан канцеляриянын каттары бар, бирок нотага таянсак болот. Мына биринчи нота келиптир. 10-июнда нота келиптир. Бул вербалдык, расмий нота болуп атат. Анан бул нотаны мен да тактадым. Элчи, Кытайдын элчиси келип өзү тапшырып, анан өзүнүн позициясын дагы айтып кетиптир. Ушуну дагы бир сыйра текшерип караш керек. Айтылып атканда дагы, значит, Кытай тарабы бул жеке бир Кытай компания болот, башка Кытай компаниялар болбойт деп айтылып атат да. Бирок бул арада эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу мурунку премьер-министр Сапар Исаковду 2009-жылдан өкмөт башына келгенге чейин кытайлык компанияны колдоочу болуп алыпсың деп сынгалды. Сапар Жумакадырович, мына анда менде мурунку депутатка сиз мындай деп жооп бердиңиз. Мы занимались продвижением контракта деп 2 рет айттыңыз. Кече болсо я писал президенту информационного характера записки деп. 2009-жылдан баштап мына сиз жетектеп турганга чейин, өкмөт баштыгына чейин ошол Кытай компаниялардын неофициально мына сиз болчусуз крышасы. Ал эми мынчалык узун талкууга түшүп, талаш тартыш жараткан маселенин аягына чыкпай, жоопкерчиликтүүлөр актана бергендиктен улам айрым эл өкүлдөрү коррупцияга шектүүлөрдү мүлкү менен кошо камакка алуу керектигин сунуштады. Балким ошондо чындык ачыкка чыгып, жоопкерчиликти сезишеби деген ой бар. Урматтуу депутаттар, датка кемин и толгон токой, и башка жерлерде коррупция кандай кетип атканын бардыгын жакшы билебиз. Ошондуктан сиздер мына мурун кандай болуп келген? Мурун биринчи качырып, убакыт берип, качырып, акчасын алып чыгып, мүлктөрүн сатып кеткенге убакыт берген. Ошо укук коргоо органдары. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, андай кылбаш керек. Азыртан кайсыл жерге шектүү болгон коррупционерлерди мүлкүн, өздөрүн убактылуу арестке коюш керек. Эгер күнөөлүү болбосо, андан кийин акталыш керек. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимовдун ТВА боюнча социалдык тармактар аркылуу тараткан билдирүүсү жөнүндө позициясына кызыккан депутат Курманкул Зулушев дагы деле ошол пикирде турар турбасын тактады. ТВА боюнча компанияга мен толугу менен аны дагы эле ушу толук жоопкерчилик менен ошону бергениме айтканыма туура деп эсептейм. Жоопту мен азыр деле кол коюп берем, туура эмес болгон деп. Ошентип узакка созулган талкуу кечке жуук соңуна чыгып, жылуулук борборду оңдоп түзөөгө тийиштүү делген жооптуу кызмат адамдарына акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүк берилди. Жантөрө Сатыбалдыев иликтөө калыс өтөрүнө ишеним артаарын билдирип, эл өкүлдөрүн алдабаганын айтса, Сапар Исаков тергөө акыйкат болооруна ишенем. Эгер чын эле коррупция бар болсо күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керектигин белгиледи. Айрым эл өкүлдөрү ЖЭП боюнча ишти 1-сентябрдан кечиктирбей сотко өткөрүп берүүнү сунуштоодо. Ал эми жыйындын соңунда жылуулук борбору боюнча токтом долбооруна 103 депутат макулдугун билдирип добуш беришип, документ тийиштүү тараптарга жөнөтүлмөк болду. Шекер Сатыбалдыева, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.